Экинчи аудио бап. Ишинен көңүлдүү чыккан Марат Чүй көчөсү менен келатып, чукул жерден ойлоно калды да Таңсулууга телефон чалды. 2 күн катар менен телефон чалып, аны менен телефон аркылуу байланыша албай койгон. Бул жолу эмнегедир чын ниетинен тилеп жиберди. Анын телефонду көтөрүшүн. Узакка созулган телефондун үнүнөн улам кулакка жагымдуу алоо деген үндү укканда Марат чын ниетинен сүйүнүп кетип, оозунуп "Таңсулуу, барсыңбы деги?" деп күч менен сурап жиберди. Таңсулуу кабагы салыңкы. "Марат, капы болбосоң, мындан кийин мага телефон чалбай эле койчу. Кыз башым менен сенин берген убадаңа ишенип, мен өткөндө канча күттүм. Сени күтүп туруп суук тийип калыптыр. Али үйлөнө электе ушунча алдап жатасың. Кийин кандай күн болот? Жок дегенде дайыныңды биргизип телефон чалып койсоң болмок. Мен эми сени менен жолукпайм. Жана менден күдөрүңдү үзүп кой. Деги эле ак үйдө иштегендер эмне мынча сөз эймизип алдайсыңар? Телевизордон акылдуу сунуп сүйлөйсүңөр дагы, иш үстүндө такыр башка адам болот экенсиңер. Сен ал жакта иштей электе убадага бекем элең, чөйрөңдүн таалимин жакшы алып жатасың. Эми мен сенин эч бир сөзүңө ишенбейм. Айткандай, колуңдан келсе, сен мага жолукпай деле койсоң боло турган болуп калды көрүнөт. Сөздүн ачыгы мейманканага барып жүргөн кыздарың менен каалашыңча кенен-кесир жүрө берсең болот. Көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа дегендей, мен сен эмне менен дем алып, ким менен жүргөнүңдүн баарын билдим. Болуп туранда, сөз бүттү, деп айтып телефонду өчүрүп салды. Жаңы эле чоң акчага ээ болуп, кабагы ачык келе жаткан Мараттын көңүлү чөгүп, кара булут каптап, алай дүлөй болгон бороон чапкындай бир заматта жан дүйнөсү түнөрүп чыкты. Андан дагы 1 сааттан ашык убакыт олтуруп, Айденек менен ачык сүйлөшүп, аны сүйбөй турганын айтып, анын үмүтүн өчүрүп чыкканына сүйүнүп келе жаткан. Таяктын уусунан дагы сөздүн уусуна туруштук берүү эмне деген баатырлык. Бир чети Таңсулуу абдан туура сөз айтты. Аны канча алдап күттүрүп койду. Андан дагы ак үйдүн терезесинен күтүп турганын карап, өзүн өзү кыйын сезген учур дагы болбоду беле. Эми минтип алып болгон үчүн бир гана ооз сөз менен алып, кабагына кар жаадырганы абдан эле Маратка катуу тийди. Ушул аптада апасына дагы убада берип койбоду беле Таңсулууга кеңешпей туруп, сүйлөшкөн кызымды ээрчитип барам деп ойлогон эле. Акчанын күчү менен баарын жасайм деп. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттеген ушул эмей. Марат кабагы салыңкы, кадамын жай таштап келе жатып ойлоду. Менин кыздар менен жүргөнүмдү Таңсулуу кайдан билди деп. Ага ким жеткирди? Бул суроого жооп таба албай абдан убар болуп, ойго алдырып келе жатып, аз жерде машинанын астында калып кала жаздады. Аңгыча эле оңдой берди болуп чөнтөк телефону шыңгырап калды. Чогуу иштеген, кыргыз эли ишенген, аттуу баштуу, үлкөн кызматтын столун кучактап отурган Майсалбек Иминовдун шофёру Турганбек. "Марат, сен кайдасың? Бол тез кайра ишке келип кал. Шеф Россиядан келген 2 конокту сабына алып баралы деп сени таппай жатат. Тиги 2 конокко мастыгы менен убада берип коюп, эми ал убаданын өтөсүнө чыгыш керек болуп калды көрүнөт. Аны коюп сен арзаныраак сабына тапкандай бол", деди да сөзүнүн аягына чыкпай телефонду өчүрүп койду. Бул кабарды укканда Мараттын дароо кабагы ачыла түштү. Кыз дегенде кымдый түшкөн Марат үчүн бул сунуш асмандан издегени жерден табылгандай эле болду. Убактылуу жыргалчылыкка азгырылган адамдын аягы кандай ыплас жолго барат? Ал белгилүү иш эмеспи? Кечки саат 8дер чамасында Күрөңкеев көчөсүндөгү саунага келишкен бешөө орто кызуу абалда болчу. Марат бул жерге ат тезигин кургатпай келип турган үчүн ал жердеги иштегендер жакшы таанып калышкан. Андан дагы бул жерде Таңсулуунун айылдашы, өзүнөн 2 жашка улуу Света деген кыз иштейт. 2 күн илгери Таңсулуу көчөдөн Светага жолугуп калып, аны менен бул жакка келип, сөздөн сөз чыгып, кимдер көп келет деп сураганда, эч жаман ой жок ал. Ак үйдө иштегендер күн алыс эле жаш кыздар менен келип турушат. Аларга ишенген кайран эл. Элдин рыскысын ушундай жаман, терс жакка чачышат. Андан дагы 1 жаш бала бар, Марат деген. Ал өсчү бала. Бирок ал дагы ыплас жолго түшүп баратат. Алгач аны 1 киши 2 кыз менен ээрчип келгенде ал кадимкидей капа болгон болчу. Эми ал бала турмуштун шартына баш ийип тез-тез келип турат. Ал балага ишенген сүйлөшкөн кызына боорум ооруйт. Бул айтылган сөздү укканда Таңсулуунун кабагы бүркөлгөнү менен сыр бербей, суроо узатып чыдамы кетти. Ал баланын сүрөтү барбы деп. Света башын жайкап, "Жок, эмне ал баланы тааныйсыңбы? Эгер көргүң келсе, бизде видео камера бар. Жүрү, кызыктын баарын көрсөң болот" деп видео камераны көргөзгөндө Таңсулуу Мараттын накта жүзүн ошондо көрүп, андан көңүлү көк таштай калган. Адамдын көңүлү назик гүлдөй эмеспи? Таңсулуу канчалык ишенгиси келбесе дагы, өз көзү менен көргөн окуя жан дүйнөсүндө тынчтык бербей кыйнай берди. Эч качан ойлогон эмес Мараттын мындай жолго барарын. Ошол себептен 2 күн телефонун өчүрүп койгон.
Бул 2 күндө ойлоно берип, башы дагы ооруп чыккан. Кантип эле чоң окуу жайды жакшы баада бүтүргөн, түшүнүктүү бала ошондой жолго барды. Чын эле эл ишенген ак үйдөгүлөр алдамчы, 200 болушабы деп ойлоп, ал оюна жооп таба албай, жаңы гана телефонун жандырганда Марат чалып калды. Аны менен сүйлөшүп, өз оюн ачык айтып алганына аз да болсо жеңилдей түшкөн Таңсулуу кечирээк Светага телефон чалып калды. Эмнеге чалды өзү деле билбейт. Сөзгө уланып, эмне кылып жатасың деп сурап калды. Эч жаман ой жок Света. Клиенттер келген. Сага көргөзгөн ак үйдө иштеген бала жана дагы 3 киши жаңы эле киришти саунага. Байкаганыма караганда тиги 2 орусту сыйлашканы келишсе керек. Бул жолу эмнегедир алиги Марат деген бала катуу кыз окшойт. Мени кимгер сатып койдуңар деп нааразы болот. Аны биз кимге сатмак элек? Айткан сөзүнө караганда сүйлөшкөн кыз анын бул жакка келип жүргөнүн билип калган өңдө. Бирок ал бала абдан жакшы бала. Иштеген иши ушул ишке түртсө кантип келбейт. Адамды адам жакшыны жаман бузат эмеспи? Сөз ушул жерге келгенде Света: Таңсулуу, мени чакырып жатышат. Тигилердин заказ кылган кыздар келип калды көрүнөт. Сага анан өзүм чалайынчы деп телефонду өчүрдү. Таңсулуу кайрадан Маратты ойлоп, кабагы бүркөлөп, аны кимдендир кызганып кетти. Мараттын акыркы жолу жазган макаласы Асаба газетасына чыкканы кадыры иштешкендердин арасында кадимкидей өстү. Бир кезде атайын суранып, убадасын алган жолдош карыянын аксакалдарга асылып, газетага макала жазба деп айтканы орундалган жок. Бирөөнү жамандап, өзүнө кадыр топтогон айыңчы аялдардын жолуна түшкөнүн Марат али таң азар албады. Кайра өзүнө өзү ыраазы болуп, дагы кимди сындап жазсам болот деп шыктанып калды. Кол чабуулар бирөөлөр үчүн сөйлөт болсо, бирөөлөр үчүн камчы деп айтылгандай, Марат үчүн дагы аксакал адамды сындап жазганы сөйлөт күткөнгө тете эле иш болуп, өз кызыкчылыгын жогору тутту. Эгер бир кезде атайын эскертип айткан жолдош карыянын сөзүн эске алганда, анда атасынан улуу кишини сындап макала жазып, өзүнө кадыр топтомок эмес. Бул да болсо жасалма мүнөз күтүүнүн жана өзүн гана ойлогондун, өзүмчүлдүктүн бир белгиси болчу. Эмнегедир Марат акыркы күндөрү чектен чыгып баратканын өзү анча таң азар ала бербеди. Андан дагы 2 жолу Азим Капаровичтен сыйлык алганы өзүн асманда калкып жүргөндөй эле сезип калды. Күнгө жума эле иш ортолоп калган кезде Азим Капарович Маратты өзүнө чакырып, маанилүү сөз айтчуудай сын көз менен карап, анан айтчу сөзүн айтты. Марат, сен эртең Минск шаарына Ажо менен барып келбейсиңби? Деп сунуш кылып айтып калды. Марат күтүүсүз келген бакытка туш болгонсуп, оозуна сөз келбей, башын гана ийкеп жооп берип, каршы эмес экенин көз карашынан билгизип, азыраак ыңгайсыз абалда калды да анан: мен сиз кандай айтсаңыз макулмун. Айтмакчы, ал жакка барганда мен эмне иш кылам? Деп кайра суроо менен кайрылды. Азим бул берилген суроого жооп бергенге шашылган жок. Кабагы салыңкы. Эмне кылмак элең? Ажо менен бараткан соң аны газетага мактап жазып, өзүңө аброй топтоп, эл көрүп ал жактагылар менен пикир алыш. Эми ошонун баарын айтып отурайынбы? Деп жактыра бербеген түр менен карады эле. Марат туура эмес суроо берип алганын билип: мен сиздин бул сунушуңузду колдойм жана кошулам деп ыңгайсыз абалдан чыгуу үчүн эпилдеп жиберди. Бирок ушул жерден билди кошоматчы болуп баратканын. Акча менен мансапка жетүү үчүн бул жол аба менен суудай керек экенин ким гана тана алат. Марат кабинеттен энеси эркек төрөгөндөй сүйүнүп чыкты да иш бөлмөсүнө келип эле жыйналып кирди. Анткени сапарга даярданыш керек болчу. Мындайда Мараттын фантазиясы укмуш иштеп, жана эмне кылыш керек, ушундай бир берилүү менен ойлонуп иш кылганы өзүнө дагы жагат. Студент кезинде дагы уюштуруу жагын ийне жибине чейин аткарып, жекеле группалаштарынан эле эмес, мугалимдердин дагы көңүлүн алган жайы бар. Минск шаарына барасың деген сөздү укканы Марат дароо бүт титин коюп даярдана баштады. Андан дагы Ажонун көзүнө көрүнүү керек экенин эсинен чыгарган жок. Бул түнү таң кулан өг атканга чейин уктай албай жатты. Ар нерсени ойлоп. Акыры уйку гана Маратты чаржайы тойдун кучагынан бошотту. Уйку жарым өрүк деп айтылгандай, эч нерсени сезбей уктаган Маратты телефондун үнү ойготту. Эгер телефондун үнү болбогондо дагы канча убакыт уктайт эле ким билет. Уйкудан ойгонуп жатып дароо телефон чалган адамга ыраазы болуп кетти. Уйкудан ойготкону үчүн. Уйкулуу көзү менен терезени карап, убакыт чоң шашке болгонун билип, көзү умачтай ачылды. Дароо телефонду кулагына такап: мен угуп жатам, деди. Телефон чалган Айданек болчу. Алло, Марат, сени шеф издеп жатат. Тез ишке келип кал. Айткандай бүгүнкү командировка болбой калыптыр. Кыскасы калган сөздү келгенде угасың. Эмне сен али төшөктөн тура элек белең, деди. Марат жооп бергенге шашылбаганга аракет кылып: жок, эбак эле туруп телевизор көрүп отурам. Айданек,
Эгер табышмак болбосо шеф эмнеге шашылыш чакырып жатат, билген жоксуңбу? Качан мага ал иш жөнүндө айтчу эле. Менин баамымда бүгүн чет элден конок келетмиш. Ошого чакырып жатса керек. Кой, мени чакырып жатат, келип кал, деп трубканы коюп койду. Марат кечинде жакшы тилек менен жаткан эле. Анткени Ажо менен бирге сапарга жөн адам чыга бербейт эмеспи. Ушул жолку сапарда Ажого көрүнгөндөй иш кылсам деген изги ою ишке ашпай кала турганын эстегенде Мараттын кабагы бүркөлө түштү. Баам салып караган кишиге бул мансап деген неме өзүнчө бир азгырык билем. Ким билет, жаш туруп Мараттагы Ажого жагынып, кызматынан көтөрүлүүнү максат кылып алган эле эмне деген сөздү ичине камтыйт. Көрсө адам баласы азга алымсынбай жатып, абийиринен кетет билем. Марат шашылыш ишине келип эле шефтин кабинетинин алдындагы күзүгүгө бир сыйра каранып алып, анан эшикти чертип ичкери кирди. Бул учурда Азим Капарович адатынча кагазына тигилип бир нерсе жазып отурган. Маратты көргөндө эч уңгатпай көзү менен белги берди, олтур деп. Анан кайра ишине алаксыган болду. Марат олтургучка олтуруп жатып, шефин сын көз менен карап алды да купуя ичинен ойлонду. Буга эмне болгон? Мен жөнүндө жаман сөз уккан го деп. Андайда адамдын оюна эмнелер гана келбейт. Өзгөчө эки жүздүүлүктүн доору жүрүп, кирпикке карап мамиле жасап турган учурда кожоюндун көзүн ким карабайт? Марат ичинен эзилип, санаа тартып, өз ою менен алаксып олтурганда капыстан Азим Капарович үн салды. Кыш, Марат мырза, кыскасы биз Польшадан келген конок менен жолугушабыз. Мен ойлонткон маселе аларга эмне маселени айтабыз дагы, кандай иштерди бүтүрдүк ошону кеп кылабыз. Кыскасы иштеп жатканыбызды көргөзүшүбүз керек. Мага жогору жактан телефон чалышты. Конокторду кабыл ал деп. Марат мындайда туңгуюктан жол таба калган ишмерлиги бар. Сөз кезеги келгенде маанилүү сөз айтчудай ордунан копшолуп алды да: Азим Капарович, ал жагынан эч камсынабаңыз. Менде болгон документтер катылуу бойдон. Командировкага барганда ал жактан сиздин жасаган докладдардын көчүрмөсү, эл менен жолугушкан сүрөттөр бар. Аларды көргөзөбүз дагы эл менен бирге иш алып барып жатабыз деп айтабыз. Аны коюп мени бошотсоңуз, мен болгон кагаздарды караптап, анан азыраак даярданып алайын. Айтмакчы, сиз эч нерсе сүйлөбөңүз, баарын мен айтам. Анткени сиз өзүңүз айтсаңыз мактангандай болуп каласыз, деп оюн ортого салды эле. Азимдин жүзүндө кандайдыр бир жагымдуулук пайда болуп: бай эле айтпайт белең. Мен кайрадан баарын жазып чыгыш керек деп баш катырып жаттым эле. Жөнө тез кыймылда. Мен айденекти стол даярдата берейин, деп Мараттын иш билгилигине жана тапкычтыгына ыраазы болуп, ордунан козголду. Марат бүгүн дагы шефине көрүнүү учуру келгенин билип, кабинетине келип, ошол кагаздарды алып чыгып, катуу даярдыкка киришти. Түшкү тамактан кийин сыйда кийинген, көзгө сүрдүү көрүнгөн эки эркек жана бир аял Азим Капаровичтин кабинетинде олтурушту. Алгач ортодо учурашуу аземи болду. Анан сөз учугу ишке такалганда Марат орус тилинде кадимки дикторлордой эч бир сөзгө такалбай, алгач кагаздарды алып чыгып, анан ара чолодо сүрөттөрдү көргөзүп, деле эч тыным албай иштеп жаткан адамдай тилине тийбей, сөздү эби менен сүйлөп, сөз удулун келтирип, Азим Капаровичтин иш билгилиги жөнүндө да кошо айтып, келген коноктордун көңүлүн көтөрдү. Алар менен бирге кирген тележурналисттер дагы камерага тартып, суроо бергенге үлгүрүп жатты. Марат берилген суроолорго так жана маанилүү жооп берип, жолугушуу абдан жогорку деңгээлде өттү. Азим ушул жерден дагы бир жолу Маратка ыраазы болуп, ага көңүлү толуп турду. Андан дагы келген коноктордун бирөө: жардамчыңыз абдан тың экен, мындай адамдарды колдош керек, деп учурун келтирип айтканда, Мараттын эмгеги кандайдыр бир деңгээлде кайткандай эле болду. Коноктор кеткенден кийин Азим Капарович Мараттын колун кысып: рахмат, бир мүшкүлдөн кутулттуң. Эми бул жолугушууну кечинде жаңылыктардан берет. Мына, вазир жакшы, хан жакшы деген ушул. Чоң керекке жарадың. Айтмакчы, Ажонун иш сапары кийинки аптага жылып калыптыр. Мен сени сөзсүз ал жакка жибергенге аракет кылам. Эми бошсуң, өз ишиңди жасай бер. Басам, бул акчага досторуң менен кафеге кирип кой, деп $500 берди. Марат акчаны албаска айласы дагы жок болчу. Анткени шефи ушундай ыраазычылык менен берип жаткан соң, андан баш тарткан осолдук эле. Акчаны алып кабинетине келип, иш кагаздарын салыштырган соң, Марат ак үйдөн чыгып, түз эле Таңсулууга жолугуу үчүн окуу жайды көздөй бет алды. Убакыт баарын дарылайт дегендей, убакыттын өтүшү менен Мараттын алгачкы ууз сүйөөсү жанын жай алдырбай, кандай иш кылбасын аягы барып эле Таңсулууга такала берди. Андан дагы канча кыз менен таанышты. Биринен дагы өзү күткөндөй мамилени алардан байкай алган жок. Таңсулуунун башка кыздардай болуп жеңилдикке бара бербеген адаты Мараттын дитин ээлеп алганы
аны менен сүйлөшкөндө кадимкидей жеңилдей түшкөнү, жасалма эмес, чын ниетинен жасаган мамилеси, тообулагынын үнүндөй шаңк эткизип таза күлгөнү, өзүнө жарашыктуу кийген кийими деги койчу. Марат үчүн өзгөчө сезилип, анын алдында булганып алганы акыркы кездерде жанын жай алдырбады. Эмнегедир эле бир капшыты эңшерилип калгансып, өзүн кандайдыр бир белгисиз жалгыздык ээлеп алгандай сабыры түгөнүп баратты. Марат окуу жайга келип алып, эми анын астанасын аттай албай, алгач келген абитуриенттей сүрдөп бир саамга туруп калды. Аңгыча эле Таңсулуу бир бала менен сүйлөшүп келатканын көзү чалды да, боюн жашырганча шашып, тетири карап өңүн жашырды. Таңсулуу Маратты байкаган жок. Жанындагы бала менен бир маселени талкууга алып келатканы алардын сөзүнөн улам билинди. Мараттын ушул саам кызгануу сезими күч алып, алиги баланы ушундай бир көз караш менен карап, аны таанып калганга аракет кылды. Эгер Марат учурунда Таңсулуунун көңүлүн оорутпаганда, минтип андан боюн жашырбайт эле. Узап бараткан экөөнү карап туруп, ушундай бир чоң бакыттан куру калгансып, күч менен үшкүрүнүп жиберди. Андан дагы апасына келечектеги келиниңерди алып барам деп айткандан бери апасы телефон чалган сайын сураган адатка айланганын таанып болбойт эле. Марат бир топко тиги экөөнү аңдып басты да, алар маршруткага түшүп кеткенде гана чоң жеңиштен куру калгансып, шаабайы сууп, изине кайтты. Ишинен жетишкендикке жеткени менен Таңсулууга жолуга албай калганына өкүнүп, квартирасына капы болуп келди. Болгон ой максатын алиги Таңсулуу жандап бараткан бала ээлеп алып, кызгануу сезими күч алды. Ушул жерден тээ бала кезинде атасынын айткан бир икаясы эсине келди. Анда Марат 9-класста окуп жатса керек эле. Атасы огороддогу чөптү чаап, эс алганы олтурганда айтып берген. Илгери бир байдын баласы болгон экен, деп сөздү баштаганда Марат берилүү менен уккан. Атасы сөз учурун келтирип, уккулуктуу кылып айткандыктан ушул кезге чейин аны унутпай эстеп келет. Байдын баласы бир кедейдин кызын жактырып калып, ал кызды байлык менен сүйдүрүп алам деген ойдо күндө ага белек берип, бир жеңесин жиберип турат. Кыз акылдуу кыз болгон үчүн анын берген белектерин эч коротпой катып жүрөт. Бирок кыздын көңүлү байдын баласына карата такыр эле жок болот. Анткени менен анын көңүлүн оорутуп албайын деп бергенинен баш тартпайт. Арадан күндөр өтүп, эл жайлоого жөнөй турган учурда байдын баласы кыз менен бир баланын сүйлөшүп турганын көрөт да, бастырып келип кызга бир тиет. Сен эмне, мени чаңганга жарап калдыңбы? Деп, кыз учуру эми келди деп, эч тайманбай туруп минтип айтат. Жүрөккө тынчтык бербеген сүйүү байлык менен чектелбейт. Адамдын көңүлү гүлдөй назик. Берген белектериңизди милдет кылбаңыз. Сиз алгач менин жүрөгүмдү багындырсаңыз болмок. Ушунча белек бердиңиз, бирок сиз өзүңүз бир басып келип жолукканга жарабадыңыз. Эгер мен сиз менен пикир алышып, сиздин кандай адам экениңизди билгенимде, аз да болсо сиз жөнүндө ойлонот элем го. Кааласаңыз жеңеңизди жибериңиз. Берген белектериңиз чып-чыргасы корогой катылуу бойдон турат. Тең-теңи менен, тезек кабы менен дегендей, сиз мага берген белектерди сүйүүнү эмес, байлыкты бийик туткан кыздарга бериңиз, деп айтканда гана байдын баласы сөзгө жыгылып, өзүнөн кеткен күнөөнү моюнга алган экен. Анын сыңары, оолум, сен дагы бой тиреп, кыз жандоочу кезге келип калдың. Эч качан кызды байлык менен же берген белек менен өзүмө имерип алам деп ойлоба. Каалалуу жердин кызы менен гана сүйлөш. Кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат деген кеп бар. Кайын журтун жамандаган келин эч качан баркка жетпейт. Кыскасы, ала турган кызың болсо, анын сөзүнө кара, анан ишине кара, деп сөз улап келе жатканда, кошуна Тентигул карыя келип калып, сөз үзүлүп калган. Ошол кезде атасы айткан сөз башына келерин анда билген эмес. Таңсулууну акчанын күчү менен болсо дагы имерип алам деген ою тетирисинен чыкканын эми гана билип тур. Марат үйүнө келип кийимин чечип, душка жуунуп чыккан соң муздаткычтан бир шише аракты алып чыгып, чоң стаканга куюп туруп бастырып жиберди да, анан алигинин күчүн пайдаланып, Таңсулууга телефон чалды. Башка номер менен. Болбосо Таңсулуу Мараттын телефонунан барган чакырыкка жооп бербей, өчүрүп койгонго өткөн. Анткени анын акыркы учурда Мараттан ушундай бир көңүлү калган болчу. Кулакка тааныш үндү укканда Марат: "Таңсулуу, суранам сенден, телефонду өчүрбөчү. Сага айта турган сөзүм бар, билесиңби? Мен сени чын ниетимден берилип сүйөм. Жолугуп сүйлөшөлүчү, жок дебечи", деди. Ушундай бир терең өтүнүч менен Таңсулуу сөз кезеги келгенде: "Марат, сага окшогон булганыч адамдар менен жолукпай эле койгонум оң. Баса баягы берген акчаларыңды жакын арада берем. Билген эмесмин сенин ушундай бала экениңди.
Көрсө алдамчылык жагын эле эмес, саунага сатылып барган кыздардын дагы көңүлүн алганды жакшы өздөштүрүп турсуң. Аны көрдүм. Кайран гана сага ишенген атаң менен энең, жана силерге ишенген кыргыз элим. Мен эми сенин бир дагы айткан сөзүңө ишенбейм. Билесиңби, мен сени кандай берилип, ууз сүйүмдү арнап сүйгөнүмдү. Сен ойлоп узун түндө уктабай чыкканымды. Көрсө мен сенин накта жүзүңдү көрбөй эле берилип сүйүп жүргөн турбайымбы? Кыскасы Марат, эми экөөбүз такыр башка, бири-бирибиз үчүн чоочун адамбыз. Мага эми убактымды алып, телефон чалбай эле койсоң болот. Билем сен мага эмне деп айта турган сөзүңдү. Эгер мен сага турмушка чыккан күнү дагы сени кайсы сойку кыз менен эзилишип жүрөт деп күткөнгө менин дитим барбайт. Марат Таңсулуудан мындай таамай айтылган сөздү угам деп ойлогон эмес. Анын өзгөчө сага ишенип жүргөн кайран гана атаң менен энең деген сөзү жөн эле жүлүнүнө жете түштү да, дароо ичкен арагы кайда кеткенин билбей калды. Көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа дегендей, Марат атасы менен апасы жанында Таңсулуунун айткандарын угуп тургансып кысынып кетти. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло дегендей, акча тапканына сүйүнүп, өзүн баатыр сезип, Таңсулуу менен эми чечишем деген тилеги ташкап, ушул жолу билди өзүнүн жана чогуу иштешкендеринин жүзүн. Адам баласы бир нерсеге өзү күбө болмоюн, эч нерсени моюнга албаган адаты бар эмеспи? Ушуга чейин атасынын айткан сөздөрүнүн тереңи кайда жатканына маани бербеген Марат Таңсулуунун сөзүнөн улам билип, башын мыкчып, бир топко бир жерди тешеттиктеп отурду. Ушундай акылдаша турган ишеничтүү досу дагы жок экенин моюнга алды. Курсташтары менен классташ балдарынын алдында дагы кадыры кете түшкөн. Буга дагы акчанын көптүгү жана келген дөөлөттү көтөрө албаганы себеп болгон. Бир курдай классташы Алымбек үйлөнгөндө аракты ашыкча ичип алып, боюн көтөрүп сүйлөй коем деп кагуу жеп мушташа кеткен Эмил деген досу менен. Ал жерден көпчүлүк Маратты күнөөлөп, ошол окуядан кийин алар андай той топурга Маратты чакырбай калышкан. Сен эми чиновниктер менен табакташ эмессиңби деп какшыктап. Бул айтылган сөзгө дагы өзү күнөөлүү болгон. Тилине алы келбей, ашыкча сөз сүйлөп алып, ал эми курсташтарынын чакырган жерине барам деп убада берип коюп, 2-3 жолу барбай койгон соң, алар дагы далысын салып калышкан. Марат кеминде бир чай кайнам убакыт эч кыймылсыз бир жерди тешеттиктеп олтуруп, анан эч нерсеге көңүлү чаппай жаздыкка баш койду. Анткени менен бүт дитин бир гана Таңсулуу элип алып, анын көңүлүн кантип жибитүүнү ойлоно баштады. Анан дагы ушакчы жана айыңчыларга таң берди. Качан билинип каларын өзүнүн тагдырынан улам билди. Менин сабынага барып жүргөнүмдү ага ким жеткизди? Ал жоргумду атам менен апам укса эмне дешет? Деп дагы ойлогонго үлгүрдү. Ыпластык ар качан билинип каларын өзүнүн тагдырынан улам билди. Ушул жерден англис философу Фрэнсис Бэконун адам маймылга окшош, өргө тырмышкан сайын көчүгү көрүнөт деген таамай айткан сөзүн эстеп, азыркы эл билермандарынын жана өзүнүн көчүгү таза эмес экенин, аны эл эбак эле билип койгонун билип, өзүнөн өзү уялып кетти. Андан дагы эл эгеси аталган ажоонун аялынын көзүн караган чиновниктердин жосунсуз жоруктарын өз көзү менен көрүп, мунун аягы кандайча аяктайт болду экен деп дагы ойлоп койду. Чалкасынан шыпты карап жатып уктап кеткен Марат түш көрдү. Түшүндө ак үйдү кара нерселер басып алып, ар ким өз арбайын согуп жүргөнүн көрүп, түшүнөн катуу чочуп ойгонду. Ойгонсо таңдайы катып, суусап калыптыр. Көргөн түшүн эстеп, бийликтегилер элдин камын ойлобой эле, баары жапырт өздөрүнүн гана кызыкчылыгына тартып, жан талашып жатканын, түшүнөн дагы аян бергенин билип, бул жолдон кантип тазаланыш керек экенине баш катырып ойлонгон болду. Эртең менен таң эрте Марат ишине эмес, айылды көздөй сапар тартты. Анткени булганыштын сазынан кутулуш үчүн эми бир гана атасы менен гана сүйлөшпөсө, башка ким менен сүйлөшөт? Кесиптештери бүт жапырт алдамчылык менен дүйнө топтоонун артынан түшкөндөр. Алардан ылайыктуу акыл чыкпай турган үчүн таза суу ичип, таза ой жүгүрткөн атасынан башка ой бөлүшө турган адам жок болгондуктан, ишине дагы бир ооз сөз айтпастан айылды эңсеп жолго чыкты. Жакшы кабар ташпакадай, жаман кабар учкан куштай жетет деп айтылгандай, Мараттын болгон кыймылы, эмне менен алек болуп, эмне менен дем алып, кантип акча таап жатканы, айылга эбак желдей тарап жеткенине Марат үйүнө келип угуп таң калып эле калды. Атасы Токтоболот баштагыдай жаркылдап кабыл албай, өтө муздак жана суз мамиле жасап, ал турсун жанына турбай боюн оолак тутту. Ан сайын Мараттын сабыры түгөнүп, атасы сыртка чыгып кеткенде апасынан сурады. Апа,
Атама эмне болгон деги деп. Андан ары сөзүн таппай калды эле апасы сайнап, кабагын чытып, азыр катын ушактан дагы эркек ушак алдаганча күч алып калган заман болбодубу? Атаңа ким жеткиргенин билбейм. Сенин ал жакта арам акча таап, андан дагы газетага жазган макалаларыңдын маңызын башкача түшүнүк менен жеткизгенби? Акыркы учурда сенин балаң деп сени жеке мага оодарып салды. Айткандай алиги аксакал киши жөнүндө газетага бекер жазгансың. Ал кишини атаң абдан сыйлаган киши. Эл алдында жана мекен алдында ак иштеген үчүн узак жашап, каарлык сөйлөтүнөн жазбай келатат. Баса сен айттың эле го, сүйлөшкөн кызымды алып келип тааныштырам деп. Аны качан алып келесиң? Деди ички жарасын козгоп. Марат тайсалдап, көзүн тартып алды да мектеп окуучусундай башын тырмап, апа аны кийинчерээк алып келем. Азыр ал кыз менин сунушумдан баш тартып койду. Андан дагы быйыл үйлөнбөй турган болуп калдым. Ошол маселени сиздерге билдирип, анан кеңешкени келгем. Айткандай мен жөнүндө дагы кандай ушак кептер айылга тарады. Дегел элеттиктерге жаңылык бат жетет. Мен эч кандай арам акча тапкан жокмун. Эми элдин оозун ким тыят? Деп сөзүн жай бүтүрүп, апасына тегилди эле сайнап эки жакты карап, "Ия балам, жанагы сабуна дегениңе барбач. Сени ал жактан масабалыңда жүргөнүңдү көргөндөр бар экен. Атаңды ошол сөз катуу капа кылды. Көрбөйт деп уру кылба, укпайт деп ушак айтпа демекчи. Сенин ар бир кыймылың бизге жетип турат." Марат апасынын айткандарын угуп, уялгандан жердин катуусунан гана турду. Таяктын уусунан дагы сөздүн уусу катуу экенине Марат ушул жолу кабылып, шаардан келгенине өкүнүп алды. Таңсулуунун айтканы тиги, апасынын айтканы бул. Деги менин ар бир кыймылымды аңдыган бирөө барбы деп дагы ойлоп жиберди. Сөздүн күчүнө туруштук бере албаган Марат эч сөзгө келбей тоону көздөй бет алды. Үйдөн анча алыс эмес бөксө тоого чыгып, айылды карады. Эч кандай ызы чуусу жок. Тынч айыл жерине көз чаптырып, анан ушул кенедей айылга шаардагы жаңылыктар кандайча жетет болду экен деп ойлоп, ага жооп таба албай, сайылды агып жаткан сууну жээктеп келе жаткан атасын көрүп, аны аяп кетти. Анын ишеничин актамак турсун ага каршы иш жасаганына ичинен өкүндү. Бирок кесиптеши Алымбек Сыйдановичтин айткан сөзүн эстеди. Ушул заманда кантип албайсың дагы кантип таза иштейсиң. Айылдагы атам мени жаман көрөт. Силер өкмөттү алдаган, алдым жуттумсуңар деп. Эгер ошол эле атамды ушул жерге иштетип койсо көрмөкмүн таза иштегенин деген сөзү. Мараттын көңүлүнө кандайдыр бир чындыкты тартуулап, болор болбос кабагын көтөрдү. Кеминде чай кайнам убакыт айылды карап олтурган соң Марат жалгыз аяк жол менен ылдыйлап түшүп, коро четине келип, уйдун жамбасын күрөк менен алып, дубалдын кырына жайып койду да, анан бала кезин эстеп, кыкчыттанган коронун ичиндеги акырга көчүп басып олтуруп, көң сайган кезин көз алдына элестетти. Ар бир адам бала кезин эстегенде ошол өтүп кеткен кези кандай бактылуу күндөрдөй сезилет. Маратка дагы ошол кездер таза жана көңүлдүү сезилип, кайра ошол күндөрдү кайрып алгысы келип кетти. Аңгыча эле үй жактан апасынын үнү угулду. Марат деген. Марат олтурган ордунан туруп, кородон чыгып ашкананы көздөй басты. Бул учурда тамак бышып калган болчу. Негизги сөз тамак алдыга келгенде башталды. Марат: "Ата, мени кечинде телевизордон көрдүңөрбү? Ошол ишим үчүн мына алган акчам. Бул акча эч кандай арам акча эмес. Өз эмгегим менен таптым" деп $500 атасынын алдына коюп, "Ушул акчага мал сатып алып коюңуз. Эгер бул акча арам болсо, сатып алган мал арам өлүп калат. Адал акча болсо ошол мал тукумдуу болот." Айыл эли бул жакта отурушуп алып эле ар кимдин ишин талдап, анализ жүргүзө беришет экен. "Ата, сиз мага туура түшүнүңүз. Илгертен бери эле эл оозунда алынып калган адамдардын артынан ар түрдүү сөз ээрчип келген жана ээрчи берет. Эгер сиз менин ордумда иштесеңиз, сиз мага түшүнөт болчусуз. Азыр элди илгеркидей орус эмес, кыргыз башкарып жатат. Качан эле кыргыз эли бири-биринин жакшы жагын көрө алчу эле. Бугу менен Сарыбак журушу дагы ынтымактын жоктугунан улам келип чыккан. Азыр борбордо тактап айтканда бийликтегилер түндүк түштүк болуп бөлүнүшүп, министрлик ордундагы ошого жараша бөлүнүп калган. Баарын койдум мен. Ушул ак үйдө иштегенимде сиздин туугандарыңыз эле көрө албай жатканы жалганбы? Ал эми болгон кыргыз элинин тагдырын чечкен ак үйдө бири-бирин сатып, ажонун аялына жагынып, акча берип, чок кызматтарды сатып алуу кадыр эсе көрүнүшкө айланганын айтсам узун сабак кеп болот. Кимдин эмне менен дем алып жатканын мага караганда айыл жериндеги чалдар жакшы билишет экен. Темирболот уулунун сөзүн угуп олтуруп, оор дем алып, үшкүрүнүп жиберди. Капа болгонун билгизип: "Балам, мен эми эмне деп айтчу сөздү дагы билбей калдым. Бирөөнү жамандап, бирөөнү жакшы көрүнүп, кадыр эсе көнүмүш адатка айланып калган кезде кимге ишеничти дагы аңдабай, башым жетпей баратат.
Сен айтсаң сенің айтқаның еп, енең айтса енең айтқан сөз еп. Деги азыр сөз узарып, илимдин дагы жолу кеңейди. Жанагы илимпоз ажодон мен такыр жакшылык күтпөй калдым. Анын эми өз калоосу менен тактан кетсе го жакшы. Кетпей кадырын кетирбесе болду. Бул абыланын тукумунан падыша чыгат деген ойго келген эмес эле. Ай таң билбейм. Бийдин тукуму бийликке келсе эл камын ойломок. Каяктагы илимпозду алып келишти. Илимпоз менен профессорлор көп сүйлөгөндөн башка эмне иш кыла алышат. Иштин көзүн билген адам такка келбегени элдин шор эмей. Андан дагы улуту кыпчак, тилин жаланып сүйлөгөн, өңүнөн жакшылык келеринен ишеним аз акимди чоң кызматка көтөргөнүнө ичинен эзилип, кыйналып жүргөн Токтоболот уулун сынай карап: "Балам, өзүңө кара. Сен айткандай азыр алдамчы менен кара өзгөйлөрдүн заманы келип, элдин эмес өз кызыкчылыктын камын жогору туткандардын учуру. Мынчалыкка барбасаң болмок, эми баары кеч болуп калды. Акыры сен эле эмес, табакташтарың дагы өкүнүшөт. Те илгери калы кулоолуя, жаңы заман келет, ошондо кул бий болот, атасынан баласы тапан чыгат, катындан молдо, аттан жорго чыгат деп сөздүн башын айткан экен. Ошол заман келип, батыш элин туурап жашап, элдин бара турган жери акыры туңгуюкка такалбаса болду. Аябышка карыганда жакшы карыш керек. Ар нерсени ойлоо эмне кыласың? Эл көргөндү көрөбүз да. Андан көрө Майсалбектин баласы кече иномарка машина алып келиптир. Кечинде конокко чакырып кетти. Алардыкына эмне алып барабыз? Айтмакчы сенин оозуң жаман эле. Дароо эле бир коозу дебей, акчалай эле көрүндүк берип койсоң. Ал баласы каякта иштейт болду экен, деп Темирболот кызыгуусу арта сурады эле, сайнап: "Каякта иштемек эле? Дордой базарында эле соода кылат. Баягыда эле балаң машина алам деди эле, сенден жазганып албай жүрөт." Албай коя турсун. Эл деген жаман. Ак үйдө иштеп туруп машина алды деп кеп кылып жиберишет. Ар нерсенин учуру келет. Марат сөзгө аралашты: "Ата, сиз жашоого такыр эскиче көз караш менен карап жатасыз. Азыр деген алдым жуттумдун заманы. Ким күчтүү болсо ошол бай болот. Бай болгон адам ак сөөк болуп, илгерки байлардай таза кийинип, төргө олтуруп жашоонун маңызын көрөт. Сиз ойлогон баягы заман кеткен. Азыр шаарда эмне деген тамдар салынып жатат. Ал тамдар эмне маңдай тер менен табылган акчага салынып жатыптырбы? Чоңдор баш болуп нарко бизнес менен алып урушуп алган. Тажикстан аркылуу келген алиги наркозатты Россия аркылуу батыш өлкөлөрүнө жеткирип, чоң акчага марып, байып жатканын жашырганга эч негиз жок. Андан дагы жаш кыздарды араб өлкөлөрүнө саткандардын жоругун айтсам, чыдап угуп турууга дитиңиз жол бербейт. Азыр эл булганган. Ушуга байланыштуу убагы келип турганда, ар нерсени учурунда пайдаланып калыш керек да болуп жатпайбы? Ооба, мен дагы кээде өкүнүп калам. Учурунда пайдаланып калбай деп. Азыр ойлосом, көп нерседен куру калыптырмын. Бирок мен жетпегенге сен жетип, жогору жакта иштеп жатканың дагы мен үчүн олжо. Деги балам, өз ыгыңа карач. Кичинекей булак эмне үчүн тунук? Анткени түбү көрүнүп турат. Айыл жери дагы булактай таза. Айылда шаардагыдай эмес. Эл аз жашайт. Азчылык болгон жерде тазалык дагы болот. Ал эми шаарда көпчүлүкү пластык дагы кеңири кулаш жайганын билем. Азыр ойлосом, сенин дагы айтканың туура. Атасы менен бир пикирге келген Мараттын кабагы ачыла түштү. Андан дагы атасынын ойлогон оюнун аягы, турмуш агымына карай ыктап калганы көңүлүн көтөрдү. Токтоболот ушул жашка келгени доллар кармап көргөн жан эмес болчу. Уулу берген акчаны акырын алып кемпирине сунуп: "Катып кой, базар күнү бир торпок, калганына кой сатып алып койгула", деп акчага кызыкканын билгизип алды. Бул дагы болсо пендечиликке алдыргандын бир белгиси болчу. Коросу кара темир менен курчалган ак үйдүн 5-этажы. Бүгүнкү күн ак үйдөгү билермандар үчүн күндөгүдөн башкача күн болду. Ханайым кадимки кожоюндай өзүн билемдигин карматып, бийликтегилерге, тактап айтканда ак үйдөгү мыкчыгерлерге сес көргөзүп кетти. Иштегиле, болбосо ордуңарды бошоткула деп. Анын минтип айтканы доляны бергиле деген экенин кантип эле чоң кызматтагылар түшүнбөй калсын. Бул талапты ханайымга кошоматчылар көндүргөнүн жашырганда эмне? Керек болсо адам сатып калган бул заман мындан дагы башка жолго алып барышынан эч күмөн жок. Марат ушул жолу ханайымды биринчи жолу жакын жерден көрдү. Күлүмүш болуп, жайдары жакшы маанай менен келип, кетеринде кабагы суз кеткенине таң калып эле калды. Бул көрүнүшү жекеле Маратка эмес, ак үйдө иштегендерге дагы жаккан жок. Кимдир бирөө иш ордунан кол жуушудай абал тартуулап кеткен ханайым эч кимге сырын айткан жок. Балким кимдир бирөө жалган жала тараткан, же чоң акча сунуш кылган. Ошонун эбин таба албай кеттиби, ал азырынча жашыруун сыр. Марат иш ордуна келип кагаздарына көз жүгүртүп олтурганда, эмнегедир жүрөгү опколжуп, өзүнчө эле кара көңүл болуп, көзү караңгылашып кетти. Бул белги жаман жышаандын белгиси экенин көңүлүнө алган жок. Арадан аз убакыт өтпөй эле чөнтөк телефону шыңгырап, эзели чалбаган классташы Эрмек
Кандай досым, иштериң жакшыбы? Мен сага телефон чалганымдын себеби сенин бизге жардамың керек болуп калды. Баягы классташыбыз Турдалыны билесиң да, ал бүгүн үйлөнөм деп жатат. Айткандай сен тааныган Таңсулуу деген кызга. Ал кызды бүгүн эмне болгон күндө дагы ала качып болсо дагы алып барыш керек болуп калды. Эптеп эбин таап ал кызды колго салып бербейсиңби? Бул сөздү укканда Мараттын денесин майда калтырак басып, ушул саам билди. Таңсулууну нак сүйөрүн. Ушул жолу аны чегинен ашык кызганып, берилген суроону бир топко жоопсуз калтырып, качан гана эрмектин үнү угулганда, азыр менин колум бошобой жатты эле. Жарым сааттан кийин чалчы. Айтмакчы Турдалынын ал кыз менен тааныштыгы бар экенби? Же сыртынан көрүп эле ала качкан жатыптырбы? Тааныштыгы бар го. Бирок ал кызга сага үйлөнөм деп айта элек экен. Ошол себеп менен сени керекке жара деп суранып жатпайбызбы? Мараттын мындан ары чыдай тургандай абалы калбай бараткан. Үнүн акырын чыгарып, өзүн сабырлуу тутуп, «Эрмек, мен азыр ал кыз менен байланышканга аракет кылып көрөм. Анан сага байланышам», деп телефонду өчүргөнчө шашты. Эмнегедир өңү өзгөрүлүп, бакыт кушу колунан учуп кетчүдөй айласы куруп, эмне кылышты билбей турганда телефон дагы шыңгырап калды. Бул жолу Азимбек Капарович чалыптыр. Марат кабагы суз, угуп жатам деди эле. Ал Марат, тез келип калчы. Зарыл иш чыгып калды, деп трубканы коюп койду. Марат эми ушул эле жетишпей турду эле деп өкүнгөндөн үнүн чыгарып сүйлөнүп алганын өзү да билбей калды. Дароо илгери үмүт менен кабинетинен Таңсулууга телефон чалды. Шефине барганга шашылбай, ушул жерден билди. Өзүнө иши эмес, алгач Таңсулуу керек экенин. Таңсулуу бир топто гана телефонду алып, «Марат, сага эмне болду? Айтпадым беле чалба» деп. Марат шашып, «Таңсулуу, сен менин классташым Турдалы ала качып болсо дагы алган жатыптыр. Деги өзүңө сак бол. Эгер сен турмушка чыгып кетсең, мен бул жашоодо жашабайм деле. Мен азыр ушундай бир жаман акыбалда турам. Макул болсоң мага жолукчу, суранам сенден. Керек болсо сен үчүн ушул ишимди деле таштаганга даярмын. Мен сени сүйгөндөй, сени эч ким сүйө албайт. Мени кечирип койчу алтыным». Таңсулуу ойлуу. «Аны сага ким айтты? Мен Турдалыны бир эле жолу көргөм да. Азыр эле мага Эрмек деген досум чалды. Бүгүн ала качып болсо да калып кетебиз деп». Таңсулуу кабагы салыңкы. «Эмне анда мени бүгүн окууга барбай эле кой деген турасыңбы? Бүгүн зачет тапшырмакпыз да тарых сабагынан. Сабакка барбай эле койчу. Зачетуңду мен койдуруп берем. Берекем, тилимди алып кой. Сени мен эч кимге ыраа көрбөйм. Кааласаң бир кафеге барып тамак ичип тур. Мен барып калам. Эң негизгиси сен тигилердин көзүнө чалдыга көрбө». Таңсулуу жапыс үнү менен, «Дагы алдап кетпейсиңби? Зачет коюлбай калса окуудан айдалам», деди эле. Марат ишенимден кеткенин ушул жолу билип, «Азыр барып зачетуңду койдуруп коем. Ал жагынан камсанаба. Анан сага байланышам. Эң негизгиси өзүңө сак бол», деп чоң жетишкендикке жеткенсип кабинетинен чыкты да шефтин бөлмөсүнө кабагы ачык баш бакты. Азим Капарович: «Марат, мындай. Кыскасы сен бүгүн мени мактап, башка ат менен газетага макала жаз. Канча акча сураса да макул бол. Бүгүн тиги ханайымдын түрү жаман. Газетадан окуса мага туура түшүнөр. Ага барбактангандан көрө газета аркылуу эле ишибизди билгизгенибиз оң. Андан дагы анын сураганын бериш да керек болуп жатат. Жанагы алаш чыккандын фондко акча которуш керек. Эртең $10,000 банк аркылуу которуп койчу». Марат сөз келгенде: «Андан көрө акчаны өз колуна бергениңиз оң. Эртең мен ага интервью алганы барып эле өз колуна берип койсом кандай болот? Анын жеке ишмери менен мамилем бар. Ал аркылуу байланышып суранып көрөйүн. Балким дагы башка сунуш чыгып калар. Азыр элдин баары банк аркылуу анын фондуна акча которуп жаткан кездери биз өзгөчө көзгө көрүнгөндөй кылып беришибиз керек». Азим көзүн жылжыйтып, бир нерсени ойлогондой, митаам көз караш менен Маратты карап: «Туура кеп айттың. Андан көрө сен өзүнө жолугууга аракет кыл. Анан калганын көрө жатабыз. Бүгүн сен бошсуң. Ушул ишти гана бүтүрсөң болду». Марат учурдан пайдаланып: «Азим Капарович, ал жагынан камсанабаңыз. Мен өткөндө сиз жөнүндө макала жазып даярдап койгом. Аны сиз окуп таанышып чыгыңыз. Анан газетага чыгаруу оңой иш эмеспи. Азыр акча төлөнсө болду болуп калбадыбы?» Бул айтылган сөздүн артында акча болсо эшекти деле мактап жазса болот деген сөз жаткан эле. Эркиндиктин баркын көлөкөдөгү гүлдөр менен абактагылар гана билет демекчи. Акчанын баркын карапайым калк билип, ак үйдөгүлөр кайдан билсин? Алар үчүн акча жасоо оңой экенин Марат билип, ал турсун бала чакадан бери ак үйдөгүлөр киришип калган соң, алардан эч кандай жакшылык күтүү болбосун түшүнүп туруп, эч нерсе кыла албаганына өкүнүп, бир чети атасынын айткандарын туура көрүп, чындык менен калыстык такыр таманга түшүп, кончко түшкөн таш буттой көгөндөй ак үйдөгү билермандардын ишине ичи чыкпаган Марат баарына кол шилтеп, акча жасоонун артынан берилип баратканын анча таң азар албай баратты. 2 күн илгерилеп бир бизнесмендин ишин бүтүрүп берип, жакшы акча сындырган. Бул анын жасаган акчасынын бир эле жагы болчу.
Ушундайлардын көптүгүнөн элдин жашоосуна бөлүнгөн ырыскы чачылып жатканын алиги илимпоз ишенчек неме элдин жашоосун таакыр башка нукка буруп салбадыбы? Марат шефинен чыгып түз эле Таңсулуунун окуган жерине келип, анын зачет алчу мугалимине жолугуп, четке чакырып чыгып 1000 сомдуктан 3тү сунуп, Казиеванын ишин бүтүрүп коесузбу? Ал бүгүн окууга келе албай калат го. Мугалим Маратты тааныган үчүн акчаны алып, атайын келип калыптырсыз, чиновник башыңызды кичүү кылып, деп тамашалай сүйлөп, көзүн кысып койду. Бул анын бара бер деген белгиси болчу. Марат дароо окуу жайдан чыгып эле Таңсулууга телефон чалды. Ушуну эле күтүп тургансып ал телефонду дароо алды да, угуп жатам, деди назик, тоо булагынын үнүндөй кулакка жагымдуу үнү менен. Марат өзүн бактылуу сезип, кабагы ачык жана шаңдуу үнүн бийик чыгарып, Таңсулуу, иш бүттү. Аны коюп курсак ачты. Бир жерге барып тамак ичеличи, калган сөздү анан сүйлөшөлү, деди эле Таңсулуу. Марат, мен дагы байкап калдым. Сыртта мени күтүп машина турат. Сен үйдүн артына келчи. Чын эле мени ала качып кетчүлөрдөн коркуп жатам. Марат ишеничтүү. Азыр мен сага милиция кызматкерлерин жиберем. Алар сени ВДНК жакка алып келишет. Ысык көл ресторанынан күтөм сени. Сен үйдөн чыкпай туруп тур. Аз убакыт илгери эле классташтарым мага телефон чалышканынан колум бошобой жатат деп койдум. Кыскасы, милициядан сезгенишип, сага жакын жолой алышпайт. Мен барсам аларга менин кадырым сынып калат. Таңсулуу бул сунушту туура көрүп, тез келишсинчи, эмнегедир коркуп жатам. Үйдө дагы жалгыз элем. Менин баамымда тигил окуу жай жакта дагы анын балдары бар өңдөнөт. Макул эптеп чыдаптыр. Азыр ашып кетсе 10 мүнөттө барып калышат, деп телефонду өчүрүп, милиция тармагында иштеген досу менен байланышып, болгон ишти болгондой түшүндүрүп айтып, 2 милицияны тез жөнөтүүнү суранып, даректи берди. Оозунан сөз чыга электе аткаруу тиги баланын милдети эле. Анткени анын чоң ишин бүтүрүп берип, аны өзүнө жипсиз байлап койгон. Мелис мырза убадага бекем, жана колунан бир нерсе келе турган адам. Айтылган убакта 2 милиция атайын машина менен келип, Таңсулууну салып кетишти. Аны аңдып турган балдар көргөн көздөрүнө ишене беришпей, таң калып эле калышты. Ал турсун кайда алып кетти, бир көчөгө чейин ээрчип айдап келишти да, анан ал машинадан адашып калып калышты. Бул учурда шаштысы кетип, Марат улам телефон менен байланышып турду. Качан гана үйдөн чыгып келе жатабыз дегенде өзүнө келип, ресторандын ичине кирип, орун алып олтурду. Таңсулуу ушул саам Мараттын кадыры укмуш экенине баа берип, өзүнчө ойлонуп келе жатты. Айткандай, ага алгач таанышканда эле турдалы жакпай калган, оозуна алы келбеген, кийген кийими дагы өзүнө жарашыксыз, ооздон сөздү жулуп алган, адаты бар, мактанчаак, чылымды көп чеккен, узун бойлуу кара бала. 2 жолу аны менен жолуккан. Экөөнү тең айткан, сендей сулуу бул дүйнөдө жок. Деги сени кандай мырзалат болду экен деп. Ошондо эле билген ал өзүн жактырып калганын. Ошол баланын торунан куткарып калган үчүн бүгүн Маратты жактырып, аны кечирип, керек болсо ага азыр болсо дагы турмушка чыкканга даяр экенин ичинен анализдеп, ой жүгүртүп келе жатты. Машина Манас көчөсү менен түз өйдө көтөрүлүп, катар тизилип тигилген ак теректерди улам артка калтырып, президенттин көчөсү менен тез ылдамдыкта кадимки президентти салып бараткандай зуулдап баратты. Таңсулуу Маратка жолукчу учур улам жакындаган сайын жүрөгү бат-бат согуп, сүрдөгөнү күч алды. Андан дагы чын жүрөктөн чыккан сөздүн күчү кантип адамды толкундантып сүрдөтпөйт. Мараттын чын ниетинен кам көрүп, сени мен эч кимге ыра көрбөйм деп айткан сөзү кулагына жаңырып, аны көргүсү келип, жада калса аны дале болсо сүйөрүн тана албайт эле. Жүрөгүнүн төрүндө дале болсо Марат орун алганын өзүнөн башка жанадан билбейт. Өз ою менен алаксып келе жаткан Таңсулуу айтылган дарекке келгенде гана учу жок ойдун кучагынан бошонуп, машинадан түштү. Бирок Маратты көрө алган жок. 2 милиция коштоп ресторандын ичине киргенде Марат утурлап тосуп чыгып, Таңсулуунун бетинен сүйдү. Таңсулуу эреркеп кеттиби, башын анын көкүрөгүнө жөлөп, ыйлап жиберди. Эмнеге ыйлады, аны өзү дагы билген жок. Марат 2 милициядан көз караш менен сурады. Артта аңдыгандар жокпу деген сөздү. Алар бир ооздон, биз аларды адаштырып келдик. Эч камсанабаңыз. Эгер бир нерсе болсо, бизге телефон чалып коюңуз деп, телефон номерлерин калтырышты да, издерине кайтышты. Сөз столго олтурганда уланды. Алгач Марат: Таңсулуу, мен ал баланы жакшы билем. Мектепте деле начар окуган, койчунун баласы. Ал сен теңиң эмес болчу. Барынан дагы алар менден жардам сурап жалганы жакшы болбодубу? Таңсулуу сурмалуу көздөрүндө келген жашты арчып, бир саамга унчукпай туруп: мен деле ал баланы жакшы билбейм. Өткөндө кыздар менен келе жатып таанышып калганбыз.
Таанышканда эле ал бала мага жаккан эмес. Ошондо мен андан сен жөнүндө сурагам. Анткени ал сенин айылыңдан экенин айткан эле да. Дароо сени ал менин классташым ак үйдө иштейт деп мактаган. Ал эми Эрмекти элестете албай калдым, кандай бала экенин. Сөзгө сөз уланып, кенен 2 саат сүйлөшүп олтурушкан экөөнүн сөзү бир нукка түшүп, Марат Таңсулууну убактылуу өзүнүн үйүнө алып барып турууну эп көрдү. Ушунча аңдып калышкан тигилер баары бир ала качып кетиши толук мүмкүн деген тыянакка келишип, ал жерден кеч киргенге чейин караанды үзө турууну эп көрүшүп, такси чакырышты да тоону көздөй бет алышты. Таңсулуу Мараттын кучагында баратып, эмнегедир өзүн бактылуу сезип кетти да, анан эч күтүүсүз жерден эле Марат күтпөгөн суроону берип калды. Марат, эгер сен чындап мага үйлөнө турган болсоң, сенден өтүнүч, ишиңди алмаштырчы. Сен иштеген жер алдамчылардын жана булгангандардын уюгу экенин мен сен ал жакта иштеп баштаганы байкадым. Сенден мен көп жакшы нерселерди үмүт кылдым эле. Ишенесиңби? Азыр дагы мен сага баягыдай боюмду бере албай кысынып жатам. Сен эми алиги сауна деген балекетке барбачы. Эч ким сени ал жакка барат деп ойлобойт. Марат Таңсулуунун башынан шуу жыттап, туура айттың, ак үй булгангандардын очогу. Ал жактагылар элдин алдында беттери күйгөндөр. Мен сенин бул сунушуңду кабыл алдым. Керек болсо эртеңден баштап башка жактан иш караштырбасам болбой калды. Сөз ушул жерге келгенде телефон чалынып калып, сөз үзүлүп калды. Марат телефон чалган Эрмек экенин билип, колу менен Таңсулууга акырын деген белгини берип, угуп жатам, деди. Эрмек кабагы сус. Марат, иш чатагына айланды. Алиги Турдалы алам деген кыз шексип калып, аны колдон чыгарып жибердик. Сен аны менен байланыштыңбы? Телефон өчүк болуп жатат. Үйүнүн дагы телефону албай койду. Баса, ал эмне андан башка кызды албайм деп жатабы? Тиги көкпет ал кызды албасам болбойт деп бизге догурунуп жатат. Эптеп жардам бербесең болбой калды. Марат кабагы сууз. Менин ал кыз менен деле мамилем жок болчу. 1-2 жолу конокто бир болгонбуз. Билбейм кандай кылышты. Ал кыздын колдогону чоң окшойт. 2 милиция менен үйүнөн чыгып кетиптир. Анда эмне убар болуп жатасыңар? Башка эле кызды алып качыш керек. Кыз деген неме толуп жатпайбы? Марат ушул жерден сөзүнөн жаңылып алды. Бирок дароо ойлоно калды да, Эрмек, мен азыр барып калам. Силердин маселеңерди мен чечип бербесем болбой калды көрүнөт. Күтүп тургула. Барып калам, деп таксини кайра артка айдатты. Таңсулуу суроолуу караганда, ал бала сенден башка кызды албайм деп догурунуп жатыптыр. Мен барып аны айтпасам болбойт. Сен бүгүн менин үйүмдө болуптур. Экөөбүздүн дагы алдыда сүйлөшө турган сөзүбүз көп. Сен абдан туура сөз айттың. Мен ишимди которбосом болбойт. Ушулай эмнеге мурда эсиме келген жок билбейм, деп алдыны ойлуу карады. Оюнда Турдалдан кантип кутулуу керек жөнүндө ойлонуп бараткан. Таңсулуу айттырбай билип, катарында үнсүз ал дагы ойго алаксып кетти. Асфальт жолдо машина бир калыпта баратты. Шофёр орус улутундагы адам болгон үчүн сөз эмне жөнүндө болгонун түшүнгөн жок. Турдалы ушул жашка келгени мынчалык сүйүүгө кабылып көргөн эмес. Таңсулууну көргөндө эле биринчи көз караштан аны берилип сүйүп калды. Сүйгөнү менен баш менен кете турчу өзүнө дагы жакпаган адаты жалжаңкелиги, сөздү аңдабай сүйлөгөнү Таңсулууга жакпай калганын жүрөгү менен сезди. Канчалык өзүн тең туштарынын алдында баатыр сезип, оюн ачык айтканы менен Таңсулуунун алдына келгенде мокок болуп, ага жарытылуу жакшы сөз айта албай, жаман адаты кармап, оозуна алы келбей сөздөн жаңылып, катуу уят болгонун өзү дагы моюнга алып, анын өзүнө карата сезими жок экенин сезген үчүн күч колдонуп, ала качып болсо дагы алууну алдына максат кылып коюп, анан балдары менен бул маселени кеминде 2 жума талкууга алышты. Акыры минтип ойлогон ою ордунан чыкпай, жада калса кызды ала качуу дагы колунан келбесин билип, башын мыкчып отурган учуру. Марат келгенде ал жердегилерге жан кирди. Марат канчалык Турдалыны жаман көрүп турса дагы сыр бербей аны менен учурашкан соң алардан сөз күттү. Сөздү Эрмек баштады. Марат, эми ирдик кылып кызды колго салып бер. Болбосо иш чатагына айланды. Ал кыз чынында эле сулуу, анан жогорку деңгээлдеги кыз, деп андан ары сөзүн таппай калды. Марат сөз кезеги келгенде, силер ал кызды бекер чочтуп алгансыңар. Эгер аны милиция кызматкерлери салып кетсе, иш чатак. Андан көрө менде бир кыз бар. Окууну бүткөн. Ошол кыз менен жолугуп байкап көрөлү. Балким силерге жагып калышы мүмкүн. Бирок аны ала качпай, машинаны жасап, эл сыяктуу эле алып кетиш керек. Бул сунуш баарына жага түштү. Бирок бир гана Турдалыга жаккан жок. Жок, мага Таңсулуудан башка кыздын кереги жок. Алсам Таңсулууну гана алышым керек, деди эле Марат өзүн сабырлуу кармап. Ал эми сенин колуңдагы иш эмес да. Кыз буйруган жердин бүлөсү. Ал эми тиги мен тааныштырган кызды көрүп көргүлө. Балким экөөңөрдүн мамилеңер келишип калар.
Таңсулуу сени каалабаса, аны менен кантип жашайсың? Айткандай, биз бүгүнкү күн менен эмес, эртеңки күн менен жашашыбыз керек да. Макул, сен Таңсулууну ала качып алдың. Ал отурбай чыр салса кандай болот? Тигинтип аны эмтеден эле милицияга кайтарып калыптыр. Аны алып качабыз деп сот жообуна тартылып жүргөн кимге жакшы болсун? Маанилүү айтылган сөз кантса да Турдалыны сестентип койду. Учурдан пайдаланып Марат: "Сен ал кыз менен жакындан таанышсыңбы? Деги ал кызга жок дегенде гүл берип көңүлүн алдың беле? Аял алган оюнчук эмес. Азыр илгерки заман жок. Ала качып алса олтуруп калган. Биринчиден, ал олтурбай койсо өзүң эле айыл апага уят болосуң. Экинчиден, сот жообуна тартыласың. Андан көрө мен азыр сени бир кыз менен тааныштырам. Жаксы аны менен сүйлөшүп көр. Мен дагы аны эпке келтиргенге аракет кылам." Классташтар ары кетип, бери кетип жатышып, акыры Мараттын сунушун туура көрүштү. Мараттын алиге тааныштыра турган кызы өзү менен чогуу окуган Назми деген кыз болчу. Назми жетим өскөн, үй оокатына тың, мектепке мугалим болуп иштеген, кара торунун сулуусу, сөз баккан, сөз көтөрүмдүү, башы оор кыз. Ал окууну бүткөндөн бери эле эптеп турмушка чыгып алсам болот эле, кара далы болбой деп айткан сөздөрүн көп жолу эшиткен үчүн аны Турдалыга алып берүүнү туура көргөн. Турдалы Назмини көргөндө анча жактыра берген жок, бирок анын ачык мүнөзү өзүнө тартып турду. Бир аз сүйлөшкөндөн кийин эле Марат сунуш айтты: "Жүргүлө, таанышканыбыз үчүн бир кафеге кирип отуралы. Калган сөздү ошол жерден сүйлөшөбүз", деди. Бул сунуш баарына жакты. Жакын жердеги кафеге келишкенде күн уясына батып баратты. Бүгүнкү сапарымда карыды деген сеп негизги сөздү Марат баштады. "Назми, кыскасы мындай. Сени кара далы болуп кетпесин деп классташ балама алып берсемби деген оюм бар. Сен бул сунушту кандай карайсың?" Назми шаңк эткизе күлүп: "Күйөө келсе кыз даяр", деп тамашага салып күлүп жооп берди да анан: "Тамаша. Биринчиден, дароо эле макул тием деп айтууга менин жеке кыз деген намысым жол бербейт. Экинчиден, мен бала менен жакындан таанышып, анын баш терисин билейин. Аны менен жашап кеткенге көзүм жетеби, мен да сынап көрөйүн. Ал жөнүндө ойлонуп аз да болсо түйшүк тартсам жакшы болот эле. Түйшүгү жок иштин келечеги тайыз деп айтылган кеп бар эмеспи?" Турдалыга бул айтылган сөз абдан жакты. Марат учуру келгенде: "Сени ала турган мырза бул. Өзү оокатка тың, бет дегенин бербеген өжөр. Мектепте окуп жүргөндө атаман болчу. Техниканы чагат, иштин көзүн билген, айылда фермасы бар", деп мактап келе жатканда эле Назим Турдалыны уурдана карап калды. Ушул саам экөөнүн көздөрү чагылыша түштү да, алгач Назми көзүн тартып алды. Баятан бери анча көңүл бурбой олтурган Турдалы эмнегедир Назмиден кандайдыр бир сырды байкап, анын кызыгуусун арта сүрдөтө карап, жүдөтүп жиберди. Кыз балага уялган кандай жакшы жарашат. Назми уялган сайын Турдалынын көзүнө сулуу көрүнүп, ага карата ою оңолуп, андан жакшы сөз күттү. Ортодо эмне сөздөр сүйлөндү, аны уккан да жок. Болгон дити, ой тилеги Назмиге арналды да калды. Анткени анын дагы өзүнө карата ою түз экенин кылыктана караган көз карашынан улам билип, таттуу кыялга жетеленип кетти. Аңгыча берилген заказ келип, тамакка карашты. Тамак ичилип жатканда сөзгө чечен Талай өзүнүн тамаша сөзүн агытты: "Я Назми, эмне Турдалынын атын атаганда эле баштагыдай сөзүң чыкпай калды? Баамында любовь первого взгляда болуп калдыңар го. Экөөңөр тең эле момпосидай болуп эле момурап калдыңар." Марат сөзгө аралашты: "Талай, сен али жаштырбайсыңбы? Адамга алгач сүйүү келгенде айта турган сөз дагы ооздон чыкпай калат. Мен дагы баятан бери байкап жатам, экөө бири-бирине жакканын." Бул айтылган сөз тамаша иретинде айтылганы менен ортодо чындыктын бир үзүмү бар эле. Айткандай, Турдалы сыр алдырып албайын деп, оозуна сак болуп, сүйлөбөгөнгө аракети күч болду. Мыйыгынан жылмайып: "Бизди сүрдөтпөгүлөчү, жок дегенде тамак жеп бүткөнчө", деди ыңгайсыз абалдан чыгыш үчүн. Чынында эле Назми кара тор болгону менен анын жылдыздуу көз карашы, ачык мүнөзү акырындык менен Турдалынын жүрөгүн жибитип, өзүнө баш ийдирип баратты. Ал эми Турдалыны Назми улам-улам сын көз менен карап, анын сүрдүү караган көз карашына көңүлү толуп, аны адам катарына кошуп кетүүгө көзү жетип турган үчүн өткүр мүнөзү окоп, баштагыдай тамашадан алыстап, уяң тарта түштү. Чоң апасы дайыма: "Көзүндө сүрү бар эркек аял затынын кадырына жете алат. Аял заты күйөөдөн жазганып турганы жакшы. Аялдын эркек менен тең айтышканга эмне себеп? Биринчиден, күйөөнүн эркектик сүрүнүн жоктугу. Экинчиден, кайратынын боштугу. Үчүнчүдөн, сабырсыздыгы. Аялын каяша сөз айтканга түрткү берет. Жаш кезинде көпчүлүк эркектер оозуна алы келбей, тилден көп жаңылышат. Ал оңолчу нерсе. Эң негизгиси, аял киши күйөөсүнөн коркуп, сестенип турганы жакшы жышаан", деген эле.
Назми ошол себептен Турдалынын көз карашынан кандайдыр бир сырды байкап, аны менен жашап кетишинен эч күмөн санаган жок. Чоң апасынын айткан сөздөрү, берген тарбиясы, акыл кеңеши Назмини сынчы дагы кылып салды. Бир жолу шаарда туулуп өскөн Нурлан деген бала менен таанышып, аны менен бир жумадай кыз жигит болуп жүрүп, акыры жактырбай койгон. Анда эч кандай эркектик касиет жок эле. Керек болсо көзүн жалтаңдатып, тик карай албай, оюн ачык айтмак турсун, жер караганы көңүлүн кирдетип, аны менен жолукпай калган. Кийин сен мени бакпай эле, мен сени багып калышым мүмкүн деп. Бир учурда сөз улансын үчүн таалай: "Назми, сага эркектин кайсы сапаты жакпайт?" деди эле. Назми жагымдуу карап: "Менин эң жаман көргөнүм эркектин ичимдикке берилип кеткени, анан байлык кубалап сараң болгону. Сараңдык бул адамды чүлүктөп жетелеп алган төс мал. Анткени байлыкты дагы пайдалана билүү чоң өнөр. Кээ бир адамдар акчасы туруп ачка жүрүшөт. Мисалы мага Кытай эли анча жакпайт. Алар сараң келишет. Андан көрө орустар берекелүү, анан калыс. Эмгекти баалай билет. Эмгекти баалаган адам эч качан жерде калбайт. Аны бирде болбосо бирде бирөө сыйлап алат. Ал эми бирөөнүн эмгегин жеген адам каргыштын үстүндө жүрөт. Мага элет жериндеги келиндердин эмгегинин бааланбаганы абдан түйшөлтөт. Келин дагы бирөөнүн алпешти өстүргөн кызы да. Ал бала төрөп берип, тукумду өстүргөн үчүн күнөөлүүбү? Келин жаман эмес, келген жер жаман деген сөз бекер жерден чыккан эмес. Мен дагы жакшы жерге турмушка чыгып, алгач кайната менен кайненеге кызмат кылгым келет. Бирок келиндин таза оюн, баалуу тилегин кээ бир ата-энелер барктай алышпайт. Менин бир курбу кызым дайыма тилек кылчу: кайненем менен кайнатамдын батасын алсам деп. Анын ойлогон ою ишке ашпай калды. Анткени тийген күйөөсү жакшы бала болгону менен кайненеси ичкиликке жакын экен да. Чагымчыл, анан ушак айткандан канагат алган аял экен. Ичкилик ичкен аял заты кантип келиндин баркын билмегиле. Сөз сөзгө уланып, Назминин маанилүү айткан сөздөрү тигилердин көңүлүнүн төрүнөн орун алып, кеминде 2 сааттан ашык убакыт олтурушту. Турдалы улам барган сайын Назминин укулуктуу айткан сөздөрүнө баа берип, ага карата болгон ою оң жагына ооп, ушул эле кызды алып алсам эмне болот деп дагы ойлонгонго үлгүрдү. Сөз учугу уланып Назми: "Илгери бир кедейдин кызы болгон экен. Ал кыз дайыма кечинде жаздыкка баш койгондо тилек кылчу экен. Мен эмес, мени сүйгөн балага турмушка чыксам деп. Анткени кыз баланын сүйүүсү алсыз жана келечексиз экени баарыбызга маалым эмеспи? Кыз бала алгач сүйүүсүн билдиргени, анын баркынын кеткени. Эгер кыз бала өзү сүйбөй, өзүн сүйгөн балага турмушка чыкса, бала баары бир кыздын жүрөгүн жибитип алат. Эгер жибите албаса, андан төрөлгөн бала жибитет. Ортодо бала болгон соң, эне болгон кыз баласы үчүн кантип күйөөсүнө жүрөгүн арнабайт. Ал эми кыз сүйүп, бала сүйбөсө, бала баары бир өзүнүн сүйгөнүнө барып, никени булгайт. Же ортодо мамиле муздак бойдон калат. Андыктан балдар кыздардын жүрөгүнүн ачкычын ачканды биле жүргүлө." Сөздү Марат алды. "Назми, сен абдан жакшысыз айттың. Бирок азыр заман өзгөрүлүп, кыздар менен балдардын орду алмашып калды өңдөнөт." Назми көзүн Турдалыдан тартып алып: "Ооба, азыр батыш элинин салты кулачын жайып кетпедиби? Ошол үчүн ажырашуулар көбөйүп бартат. Эмне болгон күндө дагы кыздын сүйүүсү алсыз." Бул айтылган сөз Турдалыга жага бербей калды. Ушул жерден эмне болсо дагы Таңсулууну алыш керек деген ойду чукул ойлоп жиберди эле. Анын оюн билгенсип Марат тамаша иретинде: "Турдалы, эмне Назми сага жакпай калдыбы?" деп сөз жаңыртты. Баятан бери үнсүз олтурган Турдалы: "Жанатан бери абдан жакшы сөздөр айтылды. Мен Назмини жакпай калды деген сөздөн алыспын. Бирок биз өз алдынча дагы сүйлөшүп алсак болот эле" деп айтып алып, уялып кетти. Ушул эле сөз керек билем балдар ордуларынан тура калышты. "Туура айттың" дешип. Экөө жалгыз калганда Турдалы: "Назми, мен сен жөнүндө Мараттан жакшы маалымат алдым. Чынын айтсам үйлөнөйүн деген элем. Бирок сүйлөшкөн кызым жок болчу. Мен чынын айтсам кыздардан алыспын. Менин мүнөзүм мектепте окуп жүргөндө да чоң балдар менен аралашып калып, кыздардан алыс өстүм. Ошол себептен ала турган кызым жок. Минтип сага келип турган кирбезибиз." Назми уялыңкы жүз менен карап: "Турдалы, мен сени чаңгандан алыспын. Бирок турмуш куруу деген оюнчук эмес да. Эгер макул көрсөң, бир ай убакыт бири-бирибизди сынап көрсөк кандай болот? Мен сенин абалыңды түшүнүп турам" деп дагы бир жолу уурдуна уян көз караш менен караганда, Назмиден Таңсулуунун окшош сапатын көрүп: "Назми, сен дагы мага туура түшүн. Кыз бала дароо эле макул деп бир көргөн бала менен жетелешип кете бергени да одоно иш. Бирок мени үйдөгүлөр күтүп жатат. Ал жагын кандай кылыш керек? Өзүң бир жакшы ой ойлоп тапчы" деди. Чынын айтканда Турдалы биринчи жолу кыз менен маңдай тескей олтуруп, олуттуу сөз козгоп, өзүн кадыр эсе салаваттуу тутуп, жашоого туура көз караш менен карап турган учуру. Ушул жерден атасынын жакшы аял затынан келечектүү акыл чыгат деп айткан сөзүн эстеп, андан дагы кыз менен биринчи жолу маанилүү сөз сүйлөшүп жатканына
ишене албай Назмиден жакшы сөз күттү. Назми эмне деп кеңеш айтууну билбей, ойлуу бир жерди тешеттиктеп туруп, сени тааныган классташ кыздарың жок беле? Ошолордун бирин ала качып алсаң кандай болот? Бир эли бир жер болгондон кийин олтуруп калар. Турдалы ушул жерден классташы Айнашты эстеди. Айнаш экөө бир кезде жакшы мамиледе жүрүшкөн. Аны эмнеге ушуга чейин эстеген жок. Чын эле ага балалык уус сүйүүсүн арнабады беле? Мына кызык тамаша. Назминин айткан кеңеши майдай жакты. Бирок аны дагы таба албай калса эмне болот? Ушул жерден Турдалы: Назми, сен абдан жакшы кеңеш айттың. Бирок менин сага көңүлүм имерилип калды. Сен эртеңке чейин ойлонуп көрчү. Мен сага убада берем. Эркекче, сен эч нерседен кем каршы жок, өпөлөп бага болгонга. Назми кабагы салаңкы: Турдалы, айттым го, биз азыр бири-бирибизди жакындан тааныбаган соң үйлөнүп бекер. Андан көрө шашылбай күтө тур. Убакыт баарын дарылап, баарын өзүнүн ордуна коет. Турдалы ушул саам Назминин олуттуу айткан сөздөрүнөн, анын чын ниетинен, кам көрө жасаган мамилесинен өзүнө кайрат күч алып, ушунчалык өзүн жеңил сезип кетти. Жакшы адамдын оозунан жакшы сөз чыгат демекчи, туура жана маанилүү айтылган кеп-кеңеш Турдалыны бир топ жеңилдетип койду. Экөө кеминде чай кайнам убакыт сүйлөшүп отурушту да, акыры бир кеңешке келише албай олтурушканда, сыртта күтүп тургандар тажап кетиштиби, айтор чыдамдары кетип, кирип келишти. Таалай куудулдана: Эмне болдуңар деге? Жогорку кеңештин депутаттары дагы силерде кеңешпейт. Алар бир өлкөнүн тагдыры жөнүндө кеңеш курушса, силер бир үй бүлөнүн маселесин чече албай койдуңар го, деди тамашалагансып. Анда Марат: Бул өлкөнүн тагдырынын чечилиши оңой. Ал эми бир үй бүлөнүн тагдырын чечүү чоң азап. Деги силердин маегиңер оң жагына чечилчүдөйбү? Деди. Турдалы жаш баладай башын тырмап: Биз али бир чечимге келе албай койдук. Аны коюп, баягы биздин классташ Айнаш кайда болду экен? Деп ойдо жок сөздү айтып алды эле. Эрмек: Аны эмне кыласың? Ал деген бир ай болбоду турмушка чыкканына. Деги сен каяктагы сөздү айтып жатасың? Бул Назмини көндүрө албай жатканда. Турдалы чочуп, ашыкча сөз сүйлөп алганына өкүнүп: Мен аны кайдан билип коюп турмун? Кыскасы, Назми, сен эртеңке чейин ойлонуп көр. Болбосо сени ала качып кетебиз, деп дагы ашыкча сөздү балп эткизе айтып салды. Назми мыйыгынан күлүп: Эртең менен азыркынын кандай айырмасы бар? Андан көрө жок дегенде бир апта күт. Мен кабыргам менен кеңешип, өз каулум менен баргандай болоюн. Марат чыдап тура албай, андан дагы чогуу окугандык кылып: Назми, сен бизди эми дагы бир апта кыйнаган келип турабы? Анан сен башка жакка качып кетип, биз дагы башка кыздын эшигин сагалап баргыча азыр эле ала качып кетебиз. Олтурбасаң, мына мен олтургузам. Сени менен 5 жыл бекер окуп турмунбу? Буларды го тааныбайт экенсиң. Мына мени тааныйсың да. Назми күлүп сөз келгенде: Эмне мени сен алган жатасыңбы? Эгер сен алсаң азыр деле макул болмокмун. Анткени мен сени жакшы тааныйм. Сенин кылык чоругуңду билем. Ал эми Турдалы кандай бала экенин мен кайдан билем? Жан көрүп жатсам. Талаш бир топко узарды. Акыры баары кафеден сыртка чыкканда, Назмини жеткизип коелу деген шылтоо менен машинага алдап салышты да, анан ала качып жөнөштү. Алар айылды көздөй кеткенде гана Марат ооржуктан кутулганына сүйүнүп үйүнө келди да, алдынан тосуп чыккан Таңсулууга: Сүйүнчү, ал бала эми сага эч тийишпейт. Менин бир группалаш кызым бар болчу. Ошол кыз деп салып бердим. Ала качып кетишти. Таңсулуу кабагын бүркөп таарынган түр менен: Бекер кылгансың. Эми ал кыздын убалы кимге? Тиги бала аял сыйлай турган түрү жок эле. Марат Таңсулууну кучактап, андан башка жол жок болуп калды. Ал бала бир гана сени бир ай болсо дагы аңдып жүрүп ала качам деп туруп алган соң, ошол ишке бардым. Алгач мен тиги кызды тааныштырдым. Ал кыз эптеп турмушка чыгып алсам болот эле деп жүргөн. Кыскасы, экөөнүн жылдыздары келишти. Назми айтып жатпайбы, бир апта убакыт бергиле, анан тием деп. Бир апта менен бүгүнкү күндүн кандай айырмасы бар? Эң негизгиси, сени алып калганым мага олжо болду. Аны коюп мен эми сени ала качам. Болбосо дагы бир классташымдын сага көзү түшүп калыптыр. Кыскасы, эмки аптада сени ала качуунун жолун ойлонуштуруп, анан алып кетүү керек болуп жатат. Ал жагын экөөбүз пландаштырышыбыз керек. Тигилер шекишип калбас үчүн. Таңсулуу ушул жолу дагы кыз болуп жаралып калганына өкүнүп, жакында келин болорун эстегенде жаш кези артта калганына нак ишенди. Бир чети Маратка эле тийгени дурус болгону турат. Болбосо 5-курста окуган Темир деген бала дагы ала качам деп, тамаша чыны аралаш айтканда дагы ойго салып: Марат, мени дагы бир бала жакында ала качканы даярданып жатат. Ал бала 5-курста окуган бала. Чынын айтсам, сессиянын бүтөөрүн эле күтүп жатат болуш керек. Марат кабагы салыңкы: Таңсулуу, мен чынын айтсам, жашоомду сенсиз элестете албайм. Ишенесиңби? Мен сага арнаган ак сезимимдин өтөсүнө чыгам.
Сага кийин баарын түшүндүрүп берем. Мен сени менен гана бактылуу боло алам. Жакшы сөз, жакшы мамиле жакшы маанай тартуулайт эмеспи? Таңсулуу эле эмес, болгон аял заты үчүн көңүлүн көтөргөн сөз угуу эмне деген бакыт. Кээ бир аялдар тийген күйөөсүнүн жылуу сөзүнө кандай муктаж. Аны түркөө эркектер кайдан түшүнсүн? Таңсулуу кабагы ачык Маратты аппак, назик колдору менен мойнунан кучактап: "Марат, анан сен мени алдабайсыңбы?" деди. Кыска жана маанилүү айтылган сөздүн күчү Мараттын ички жарасын козгоду. Ушул жерден дагы өзүнүн кандай адам экенин жана сөз менен жеткизип айта алгыс жүзүн байкады. Марат ойдон алаксыш үчүн: "Эртең менен ажоонун аялы менен жолугушам. Бүрсү күнү экөөбүз үйлөнүп алып айылга кетпейлиби? Сен мени аябай санаага салып салдың. Баса, сен кандай акыл кошо аласың? Турдалы күмөн санабагандай." Таңсулуу ойлуу жертиктеп: "Билбейм. Чынын айтсам, мен сени алиги досуңдан куткарганың үчүн гана кечирдим. Ишенесиңби? Мени кандай гана санаага салып, эмне деген гана ойду ойлонтконуңду. Дагы жакшы Гүлайым деген курбу кызым мага жакшы кеңешин берди. Ал турмушка чыкканга чейин эле жолдошу ар ким менен ойноп жүргөнүн билип, аны оң жолго салуу үчүн ага теңелбей баарына көз жумуп, тийип алганы мага чоң сабак болду. Таңсулуу, суранам сенден. Андан көрө баарын унутуп, кел артка кылжайып карабайбыз. Айткандай, сен эртең дагы үйдөн чыкпа. Болгон сабактарыңды мен өзүм бүтүрөм. Болбосо мени менен бирге болосуң." Таңсулуу бул сунушту четке кагып, өз оюн айтты. "Жок, Марат. Аны коюп мени Фрунзе совхозундагы тайжендикине жеткизип кой. Сенин иштериң бүткөнчө мен ал жакта болуп турайын. Балдарына каралашып, ал жак мага абдан ыңгайлуу. Кечке мен бул жерде эринип, жалгыз олтуруп жинди болуп кетпейминби? Менин зачетторум ушул аптанын аягында бүтөт. Ага чейин шарды эле болуп турганым оң." Марат бул сунушту туура кабыл алып, үйлөнүүнү аптанын аягына калтырмай болушту. Назми алгач ишене берген жок. Эч сөзгө келбей өзүн алагачып бараткандарга. Эки машина менен шаардан чыгып, ээн жерге келип токтогондо Назми кабагын түйүп: "Балдар, бул кылыгыңар жарабайт. Мен аз болсо дагы өзүмдү даярдашым керек болчу. Ушу кантип болсун? Бир көргөн кыз деле алагачып басып берген." Ичимдиктин оозу ачылып, сөзгө келбеген балдар жөн эле кыйратып, жоо сайып келе жатышкансып, ызычуу болуп жатышкан. Алгач сөздү таалай баштады. "Назми, биз сенин абалыңды түшүнөбүз. Бирок баары шартка байланыштуу болуп калды. Эң негизгиси турдалуу экөөңөр бактылуу болсоңор болгону. Илгертен бери айтылган кеп бар эмеспи? Кыз бара турган жерин ыйлап барат деген. Сен дагы азыр биздин жоругубузду жактырбай турасың. Эгер сен эркек болуп калсаң, анда түшүнөт элең. Кыскасы мындай, мынчалыкка барбасак болот эле, эми иштин аягына чыгып, сен бизге жакшы аяш болуп бер. Баятан бери сен өзгөчө мага абдан жактың. Чоңдордун обу жок кыздарындай чоёктобогонуң жана түшүнө билгениң. Андан дагы сөз бакканың биздин көңүлдүн төрүнөн орун алды. Сен жаман эркекти жакшы кылган сапатка ээ экениңди дагы билип турам. Ылайым турдалуу экөөңөрдүн кармашкан колуңар үзүлбөсүн", деп каалоо тилек айтып, куюлган ичимдикти тартып жиберди. Назми эми ичимдик ичилип калган соң, сөзү эч кимге өтпөсүн билип, баштагыдай чыр салбай калды. Анткени ичимдик ичилген жерде баары бир калыстык жана адилеттик өкүм сүрбөйт эмеспи? Кадырымды кетирбейин деп, тилин тишине катып, сөзгө кошулбай олтура берди. Жолдо эле 2 сааттай убакыт кармалышкан соң, келе турган үйгө абдан кеч келишти. Бул учурда келин келе жатат деп, айыл эли үркүп турушкан экен. Машина менен жөн эле жоо чаап киргенсип, уйкудагы элдин тынчын бузуп, сигналды катуу берип, айылды бир айланып чыгышты да, анан эшиктин алдына келип токтоду. Назми эми гана чындап билди келин болгонун. Кыз каадасы кылып, машинадан түшпөй кылыктанды. Төркүйдөгү илинген кызыл көшөгөнү көргөндө жүрөгү бат-бат согуп, сүрдөгөнү күч алды. Эч кимдин сөзү кулагына кирген жок. Кемпир кезек келип, ар бири бир нерсени коорап, бетинен өп кетип жатышты. Акчоолук салган аял кайненеси экенин билгени менен, аны тик карай албаган соң, өңүн жакшы көрө алган жок. Келин алгандагы шаан шөкөт өзгөчө эрет жеринде кандай шаңдуу. Убакыт кеч болсо дагы элдин саны көп. Ал эми шаарда бул учурда келин келсе эч ким басып келмек эмес. Назмиге өзүн тегеректеп олтурган майда кыздардын кылыгы абдан жакты. Улам сырттан келин кут болсун деген сөздөрү угулуп, Назми кыргыз элинин ушул салтын абдан баалап, өзүн бир кезде кыялдангандай көшөгөгө барктуу болуп киргенине ыраазы болуп турду. Улам бир аял кирип бетинен өп жоолук салып кеткени бир келген бактылуу мүнөттөрдөн белги берип турду. Түн ортосунда гана эл аягы суюлуп калган кезде турдалы көшөгөгө баш багып, ак жоолук салынып, иймене олтурган Назмини көрүп,
Анын ушул турпатына суктанып, жакшы аял затына туш болгонуна ичинен ыраазы болуп кетти да, жанаша олтуруп, Назминин бетинен сүйүп, рахмат сага, мени уят кылбай олтуруп калганыңа. Мен эми сага өмүр бою карызмын. Жана сенин алдыңда күнөөкөрмүн. Буйурса кадырыңа жетем. Сени мен эле эмес, сени көрүп чыккан ар бир адам айтып жатышат. Жакшы кыз экен деп. Экөөбүздү табыштырган тагдырга жана Маратка ыраазымын. Назми үйдүн эшигин аттаганда эле билген, жетиштүү жашаган үй бүлөгө келин болуп келгенин. Анан дагы Турдалы өзүн жана келген элди сыйлап, ичимдик ичпегени дагы жакшы ойду пайда кылды. Көшөгөдө таң кулан өг атканга чейин эки жаш сөздөрү түгөнбөй сүйлөшүп олтурушту. Качан гана короз кыйкырганда бир жаздыкка баш коюп, экөө кийимчен уктап кетишти. Эртең менен алгач Турдалынын апасы келип Назмини сөзгө тартты. Нурайым 52 жашта, биринчи жакшылыгы, келинин көрүп эле жактырган, маңдайы жарык, жакшы кыз экен деп. Кайнене менен келин кеминде эт кайнар убак сүйлөшүп олтурушту. Назминин жетим өскөнүн укканда эле Нурайымдын аял сезими козголуп, ичинен абдан аяды. Узун сөзгө кирген экөөнүн сөзүн келин көрүп келгендер бузбаса дагы канча убакыт олтурушат эле. Аны так кес айтып болбойт. Назми кайненеси менен ачык сүйлөшүп алганга абдан жеңилденип, өзүн кыйла жеңил сезип калды. Андан дагы бул үйгө бирөө болуп кетишине нак ишенип, ушул жерден кыргыздын ала качкан салты дагы бир четинен жакшы экенине баа берип турду. Эгер бул салт жок болсо, анда турмушка качан чыгат эле? Канчалаган кыздар турмушка чыга албай, атасынын төрүндө олтурушат. 2 күн илгери эле группалаш кызы келип айтып кеткен. Эптеп турмушка чыгыш керек болуп калды. Өзгөчө окууну бүткөнү үйгө батпай калдым деп. Чоң апасы айтып калчу. Барган жериңди чамба, кыз буйруган жердин бүлөсү деп. Турдалынын тигинтип көзүн карап турганы, кайненесинин түшүнүктүүлүгү кантип терс ойду ойлогонго түрткү берет. Айткандай Турдалынын кээ бир терс сапаттарын дагы алгач көргөндө эле байкаган. Бирок алгач жолукканда анын аял затын сыйлай билеринен күмөн ойдо болчу. Эми тийген күйөөсүн оңдоп алууга ишеними артып, көңүлү өсүп, акчолукту кыйгач салынып, келин көрүп келгендерге жүгүнүп, алгачкы парзын аткарып жатты.